Теңир Мусага дагы мындай деп айтты: Музо же козу же булак туулгандан кийин энесинин жанында 7 күн болсун. Ал эми 8-чи күндөн баштап Теңирге курмандыкка чалса болот. Бирок музоону да козуну да энеси менен кошо бир күндө сойбогула. Эгерде Теңирге ыраазычылык курмандыгын чалгыңар келсе, анда ырайым таба тургандай кылып чалгыла. Ал курмандык ошол эле күнү желсин, андан эртең мененкиге калтырбагыла. Мен Теңирмин. Менин осуяттарымды аткаргыла. Мен Теңирмин. Мени Исраил уулдары ыйык тутушсун үчүн менин ыйык атымды булгабагыла. Силерди ыйык кылган Теңириңер менмин. Силердин кудайыңар болуш үчүн силерди Мисир жеринен алып чыккан Теңириңер менмин. 23-чү бөлүм. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты: Теңирдин мына бул майрамдарын ыйык чогулуш деп атоо керек экенин Исраил уулдарына айт. Менин майрамдарым булар: 6 күн иштегиле, ал эми 7-чи күн ишемби, дем алуу күнү, ыйык жыйын күнү. Ал күнү эч кандай иш кылбагыла. Кайсы жерде жашасаңар да, бул күн Теңирдин ишемби күнү. Белгиленген убагында майрамдала турган Теңирдин ыйык жыйындары булар: 1-чи айдын 14-чү күнү кечинде Теңирдин Пасах майрамы. Ошол айдын 15-чи күнү Теңирдин ачыткысыз нан майрамы. 7 күн ачыткысыз нан жегиле. Бул майрамдын 1-чи күнү силерде ыйык жыйын болсун. Эч кандай жумуш кылбагыла. 7 күн катары менен Теңирге курмандык чалгыла. 7-чи күнү дагы ыйык жыйын болсун. Эч кандай жумуш кылбагыла. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты: Исраил уулдарына мындай деп жарыяла: Мен силерге берген жерге келип, эгин ора баштаганыңарда эгиниңердин 1-чи боосун ыйык кызмат кылуучуга алып келгиле. Ыйык кызмат кылуучу боону силер ырайым табууңар үчүн Теңирдин алдына алып барат. Ал аны майрамдын 2-чи күнү көтөрүп барат. Боону көтөрүп барган күнү Теңирге арнап бүтүндөй өртөлчү курмандыкка кемчилиги жок 1 жылдык козу чалгыла. Аны менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйпанын 2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, анын үстүнө куюла турган гиндин 1 бөлүгүнчөлүк шарапты жыты Теңирге жаккан курмандык катары алып келгиле. Кудайыңарга ушул курмандыктарды алып келмейинче эч кандай жаңыбышкан буудайдын нанын, куурулган буудай жана жаш буудай жебегиле. Бул силердин укум тукумуңарга алар кайсы жерде жашашса да түбөлүккө калган мыйзам болсун. Боону алып келген майрамдын 1-чи күнүнөн баштап толук 7 жума эсептегиле. 7 жума бүткөндөн кийин жуманын 1-чи күнүнөн баштап 50 күн эсептеп, ошол күнү Теңирге арнап 1-чи түшүмдөн нан курмандыгын алып келгиле. Үйүңөрдөн Теңирге 1-чи түшүм катары нан курмандыгына эйпанын 2 бөлүгүнчөлүк буудай унунан ачыткы кошулуп бышырылган 2 нан алып келгиле. Нан менен кошо эч кемчилиги жок 1 жылдык 7 козу, 1 букачар жана 2 кочкор алып келгиле. Булар Теңирге арналган бүтүндөй өртөлчү курмандык болсун. Нан курмандыгын жана үстүнө коюлуучу шарапты жыты Теңирге жаккан курмандык катары алып келгиле. Ошондой эле күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 1 текени, тынчтык курмандыгына 1 жаштагы 2 козуну даярдап койгула. Буларды ыйык кызмат кылуучу 1-чи түшүмдүн наны жана 2 козу менен бирге Теңирдин алдында силкилдетсин. Теңирге арналган ушул ыйык нерселер ыйык кызмат кылуучуга таандык. Ошол күнү элди чакырып ыйык жыйын өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. Бул силердин укум тукумуңарга алар кайсы жерде жашашса да түбөлүккө калган мыйзам болсун. Эгиниңерди оруп жатканыңарда талааңардын четин орбой калтырып койгула. Жерге чүп калганын албагыла. Аны кембагалдар менен келгиндерге калтыргыла. Мен силердин Кудай Теңириңермин. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты: Исраил уулдарына айт: 7-чи айдын 1-чи күнү силер эс ала турган күн, Сурнай майрамы. Ушул күнү ыйык жыйын өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла, Теңирге курмандык чалгыла. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты: Ошондой эле ошол 7-чи айдын 10-чу күнү, күнөөдөн арылуу күнү силерде ыйык жыйын болсун. Өзүңөрдү орозо менен тыйып, Теңирге курмандык чалгыла. Бул күнү эч кандай жумуш кылбагыла. Анткени бул күн күнөөдөн арылуу күнү. Бул күнү ыйык кызмат кылуучулар силерди Теңирдин алдында күнөөңөрдөн тазалашат. Бул күнү өзүн орозо менен тыйбаган адам өз элинин арасынан жок кылынат. Ким бул күнү жумуш кылса, мен ал адамды өз элинин арасынан жок кылам. Эч кандай жумуш кылбагыла. Бул силердин укум тукумуңарга алар кайсы жерде жашашса да түбөлүккө калган мыйзам болсун. Бул күн силер эс алчу ишемби күн. Ушул күнү орозо менен өзүңөрдү тыйгыла. Айдын 9-чу күнүнүн кечинен баштап, эртеси күндүн кечине чейин ишемби күндү майрамдагыла. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты:
Ысрайыл уулдарына мындайды: ошол эле 7-айдын 15-күнү алачыктар майрамы. Бул майрам 7 күнгө созулат. Ал майрамдын 1-күнү ыйык жыйын өткөргүлө, эч кандай жумуш кылбагыла. 7 күн бою Теңирге курмандык чалгыла. 8-күнү ыйык жыйын өткөргүлө, Теңирге курмандык чалгыла. Бул майрамдын акыркы күнү эч кандай жумуш кылбагыла. Мына ушулар Теңирдин майрамдары. Бул күндөрү ыйык жыйындар өткөрүлсүн. Бул күндөрү Теңирге арнап бүтүндөй өртөлчү курмандыкты, нан курмандыктарын, союлуучу курмандыктарды, куюлуучу курмандыктарын өздөрүнүн белгиленген убагында чалгыла. Бул курмандыктар силердин Теңирге арнап, Теңирдин ишемби күндөрүндө алып келген курмандыктарыңардан, тартууларыңардан, убада боюнча же өзүңөр каалап алып келген курмандыктарыңардан башка болсун. Ал эми 7-айдын 15-күнү түшүңөрдү жыйнап жатканыңарда Теңирдин майрамын 7 күн майрамдагыла. Майрамдын 1 жана 8-күнү эс алуу күнү. Майрамдын 1-күнү кооз дарактардын бутактарын, курма дарагынын бутактарын, жазы жалбырактуу жыгачтын бутактарын жана дарыя жээгиндеги кызыл тал бутактарын алып, Кудай Теңириңердин алдында 7 күн көңүл ачкыла. Теңирдин бул майрамын 1 жылда 7 күн майрамдагыла. Бул силердин укум-тукумуңарга түбөлүккө калган мыйзам. Аны 7-айда майрамдагыла. Алачыктарда 7 күн жашагыла. Ысрайылдын ар бир жергиликтүү тургуну алачыкта жашасын. Мен Ысрайыл уулдарын Мисирден алып чыкканда, аларды алачыктарда жашатканымды силердин урпактарыңар биле жүрүшсүн. Мен силердин Кудай Теңириңермин. Муса мына ушул Теңирдин майрамдары жөнүндө Ысрайыл уулдарына жарыя кылды. 7-айдын 15-күнү ыйык чогулуш өткөргүлө, эч кандай жумуш кылбагыла. Теңирдин майрамын 7 күн майрамдагыла. Жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка 13 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 коз алып келгиле. Алардын кемчилиги жок болсун. 13 букачардын ар бири менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 2 кочкордун ар бири менен кошо эйфанын 2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 14 козунун ар бири менен кошо эйфанын 1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан, нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 1 теке алып келгиле.